Достор, жаңы эле бир видео тарттым эле ушул ремонттик боюнчачы. Буну деле билбегендер бар да. Мисалы үчүн лентага алып келип туруп мындай салайын десеңер эле түшүп калбайт булчу. Нон баягы немеси кире турган жери бир аз жоонураак да. Ошол себептен мына жерди карасаңар, бул ленталар тартып атканда бул жер айрылып калыптыр. Скорее всего, фриза тийген да, фриза жеп кеткен бул жердин. Чоң тешик болуп калыптыр дагы, ушунча суу агып кетти да. Анан ушундай болбош үчүн түз жеринен түз кылып аласыңар, бычак менен эле. Бул жагын бир алдыңар, и бул тарабын дагы бир алдыңар. Анан мына тешикче турат, жана капельный лентаны тешикчесинен өткөзүп туруп кесесиңер да. Себеби ал жер мешает этет киргизгенге. Ошондо мына катуу жери кесилип кетти. Анан бул жерин да карап койгула, түз кесилсин, мындай кривой болбойчу. Анан ушул жерге ремонтникте деген мындай кылсаңар, мына учу кирет да, дальше кирбейт. Анан кантип киргизем деп башында мен да жүдөгөм. Ошол себептен бычакты алдыңар дагы эле мына кырынын мындай бир аз тешилет учу. Бирок бул баягы кармап алыш үчүн мындай кылыш керек болот да. Бул жерден бир аз суу чыгып калышы мүмкүн, бирок жанагындай болуп агып калбайт да. Мына бул жерин мындай илешкенге эле киргизип алдыңар дагы, муну бурайсыңар. Бурап туруп, обязательно мындай тартып койгула. Чыкпайт, мына чыкпайт бул. Эми экинчи тарабын бир аз тартып аласыңар. Анан бул жерге киргизсеңер, бул деле учу кирет, и дальше кирбейт, токтоп калат. Дегенден кийин эле бычакты аласыңар дагы, бул жерди мындай киргизип чыгасыңар. Эгерде тырмагыңар өсүп кеткен болсо, тырмагыңар менен эле кылып койсоңор болот. Тырмагым анча узун эмес экен, ошол себептен бычак менен кылып атканда кезин. Азыр буну мындай тартабыз дагы. Мына всё готово. Азыр бул жерден суу шарылдап агып аткан, мен ушул жерди көрсөтүп турсам, иштетейин, суу агабы. Сууну кое бердик. Мына суу толду бул жака. Жанагындай аккан жок. Бир аз тамчылайт, жана бычак менен киргизип атканда тешилип калды да учтары. Ошол себептен, бирок жанагынча аккан жок да. Бул деле как капельный болуп калды, капля түшүп. Анан мына солуп калган эмне бул, орто болгансынбы деп суроо бере турган болсоңор, бул жок, пересадка болду. Кече жана ашып сырт жака чыгып кеткен малиналарды алып туруп отургузганбыз. Бул сөзсүз өлөт, себеби жаңы көчөт да. Бул алып келип отургуздук. Эми бул түбүнөн тамырдан дагы жаңы өсүп чыгат, Кудайым буйруса. Ушул боюнча бөлүшүп коеюн деп чечтим.